Саламатсыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Эфирде эстафета программасы. Программаны бүгүн мен Кыргыз ССРнын эмгек сиңирген артисти Күмөндөр Абулов алып барамын. Студиянын мейманы Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Эсенгул Байдалиевич Исаков. Саламатсызбы, Эсенгул Байдалиевич? Саламатсыздар. Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат. Сиздеме аты жөнүңүздөн айтпайлы мындай Байке деп эле Эсенгул Байке деп эле айтсам туура болот го дейм да. Суунун аркөсүндө туруп алып сүйлөшкөнсүбөй. Ошон үчүн Эсенгул Байке, мына сизге биринчи суроом ушул. Бүгүн ушу суроону мен берип турат экенмин. Өткөндө мага Рыспаев Кожобек суроо берип ушул программаны эстафетаны өткөрдүк элек. Эми мен суроо берип, сиз жооп бере турган болуп турасыз. Менин биринчи суроом ушу. Убагында 120 депутаттын ичинен суурулуп чыгып, карапайым элдин түйшүгүн тартып, жогорку кеңеште көп маселелерди көтөрүп келдиңиз эле. Убакыт бат эле өтөт экен, мына азыр эмне иш менен алек болуп турасыз дейм да. Мунушуга жооп берсеңиз. Рахмат. Эстафета программасын жакшы чыгарышыптыр. Марал радиосуна ыраазычылык билдирем биринчиден, экинчиден ошо биринчи эстафетада жолукканым өзүңдөй кыргыз элине таанымал, мына өзүң айткандай СССРдин убагында эмгеги сиңирген, наам алган адам менен отурганыма сыймыктанам да. Мен укканда эле ушу күмөндөр болот, сиздин маңдайыңызга суроо берип дегенде мен жан дилим менен деп келдим эле. Анан экинчиден бул эстафетанын өзүнүн алып баруусу мындай шарты да жакшы экен. Экөөбүз эле отурабыз, мына маңдайыбызда эч ким жок. Эркин маек катары да, бул абдан жакшы да. Болгон ойду айтып, суроолорго жооп берип алганга дагы жакшы шарт экен. Мен сиздин сурооңузга жооп берейин десем, мындай да, ошол депутат болуп турган убакта 5-чакырылышта көп эле айтат экен, мен депутат болгонума сыймыктанам депчи. Албетте сыймыктаныш керек, бирок кеп канча убакыт болдуң эмес, канча мындай иш жасадың, кантип иштедиң дегенде мен ушул бүгүнкү күндө депутат болбой туруп азыр коомдук иш менен сиздин сурооңузга жооп берип айтайын. Коомдук иш менен алек болуп атам. Депутаттык иште иштегенде мен сыймыктанам дегеним ушу жаман иштебептирмин дейм да. Себеби элдердин баары тең ушу жолуккан жерден мен тааныбайм көбү, мисалычы. Алар таанып салам берип анан ушундай айыл чарба маселесин, айылдыктарды колдоп ушундай жүрдүңүз эле деген көп сөз угам да. Мен муну менен албетте сыймыктанам. Анан ошол депутат болбой калганда мага келип жүргөн адамдар, кайрылып жүргөн, жолугуп жүргөн адамдар, айылдагылар ушу келип айтты эле, сиз ошол убакта айттыңыз эле. Биздин мыйзамдар туура иштеп, баягы кынтыксыз аткарылыш үчүн элдин көзөмөлү керек деп айтчу элем да. Анан элдин көзөмөлү болсо биз дагы ошо жергиликтүү бийликпи, мамлекеттик администрация андан өйдө келсек, ошол өкмөт тараптан, министрлик тараптардан ушул мыйзамдар кандай аткарылып атат экенин биз билип туруп, депутаттар тыгыз байланышта силер менен иштегенге мындай шарт түзүлөт эле деген оюм бар эле да, ошону айтышты, эстетип. Эсенгул Байдалиевич ушундай оюңузду айтып жүрдүңүз эле, эми ушуну түзүп туруп элдин көзөмөлүн иштебейлиби деп. Анан эми ары бери кетип биз жыйын кылдык, көп убакыт созулбай бир 3-4 айдын ичинде элдин көзөмөлү народный контролде уюштуралы деп барсак, Адилет министрлигинде айтты, мындай уже уюшулган деп. Качан уюшулду эле? 3-4 жыл болуп кетти дейт. Же иштебейт экен анысы. Анан ким болду экен деп биз да билбейбиз. Анан атын өзгөртүш керек деп кайра келдик дагы. Элдик көзөмөл, народный контроль бар экен. Келем биз элдин көзөмөлү народный надзор деп ачтык. Мына ошону менен Минюстан өтүп, расмий түрдө бүгүнкү күндө мына 1 жыл болуп калды. Биз ошол ишти алып барып атабыз. Кудай буйрса ошол элдин көзөмөлүн жетектеп келдик. Рахмат Байке, мен берчү суроолордун көбүнө катар менен эле жооп берилип калды да көбүнө. Айылда азыр сиздин ошо чоң чарбаңыз бар деп угабыз да. Фермерлик иштериңиз ошол азыр өзүңүздүн жеке иштериңиз кандай жүрүп жатат? Ал баягы мен убагында биринчи фермер Кыргызстанда эмес, Союз убагында биринчи дыйкан чарбалардын бири болдук. Биздин Кызыл Суу совхозу тараганда ошол биринчилерден болуп 6 фермер чыктык элек. Мына ошонун бири болуп биз чыкканбыз. Анан биздин чарбабыз мындай бир базовый хозяйство десек болот. Мына көрсөтмөгө алынып, улам келгендердин баарын тең
областтардан, райондордон бул дыйкан чарба кандай болот, жеке менчик кандай болот, бул совхоз, колхоз кантип жашайбыз деген суроолордун баарына жооп бериш үчүн биздин чарбага келчи. Мен 7 тууган болуп, биз атам раматтылык ошо демилге кылып барыбыз тең биринчи дыйкан чарба уюштурганбыз да. Анан ошондо көптөр келгенде, анда мен орто билимдүү элем. Анан ошол улам эле келип сүйлөп атканда 300 баягы 60 депутат беле бизде илгерки убакта. Биринчи легендарлуу парламент. Ошол депутаттардын көпчүлүгү келип чоң бир семинар өткөргөндө республика боюнча сүйлөсөм, ошондо Беги Шаматовдор бар, Эсенбек Дүйшеев болсо Совмин председатель, азыркы премьер-министр да. Ошо көп кишилер келип айтып, бул экономикалык жактан окуган, билими бар жигит го, жөн эле калп эле бизге бул орто билими бар фермер дейсиңер деп айтканын билип, бир окубаса болбойт деп, анан сырттан окуп биз ошол айыл чарба министрлигинде институт предпринимательства менеджмента деген бар эле, ошону бүтүп андан кийин аны юридическийди бүттүк да. Мен ошол убакта ошол чарбаны мындай чоң көлөмдөгүдөй көрүнгөн да биздечи. Мисалы биз 30 гектар жер менен анан бир 300 кой алып чыкканбыз да өзүнө жаша. Анан ушул убакка чейин 26 жыл өттү. Өзүң айткандай бүгүнкүнчө өнүккөн жок да. Абдан өнүгүп кеткен жок. Себеби абдан көп болду. Биздин мисалы айыл чарбага тиешелүү шарт түзүп, ошол жанагы бул баары эле насыяга байланыштуу да. Техникалык, акчалай насыя, товардык насыя деген бар. Ошолордун баарын алганда кайра кайтарымы жеңил болуш үчүн ошол шартты ойлобогон үчүн биз көптөгөн кыйынчылыктарды эл катары көрүп, мына бүгүнкү күндө деле ал чарбабыз биздики мал чарбалык эмес, анан дыйканчылык болуп калды да, көбүнчө талаачылык менен алек болобуз. Анан бүгүнкү күндө ошол чарбаны менин уулум өзү башкарып ошол жерде иштеп келатат да. Мисалы үчүн сиз ушул жагынан аябай профессионал экениңизди айтып отурасыз, окудуңуз, кийин барып көп элдерге кеңеш бердиңиз. Мисалы үчүн ошол элдердин арасында азыр ошол сиздин кеңешиңиз менен ошол иштерин улантып, ошол чарбасын өнүктүрүп кеткендер барбы? Албетте, ошол көптөгөн жана мен айткандай башында көп элдер жолугуп алып, Баткенге барсам деле, мисалы түштүк жакачы, Ошко барасың, Жалал Абадка же бияка ат башы нарынга барсаң, жолугуп алып, эсеке кандай десе, мындай карап туруп, тааныбай атасыңбы дейт. Анан ушуну учурасак айтат, билесиңби, биз ушул 90-чы баягы Горбачев 91-жыл келгенде ошол чарбаны көрөлү деп сизге бардык элек, ошондон бери тааныйм. Андан кийин Дыйкан Орду ассоциация ушулганда жүрдүк элек чогуу деп айтышат да. Мен ошон үчүн көп рахматты айтышат көбүчө. Ошондо кээ бир айтат да, биз ошондо сени көргөндө уу эле сразу ошол замат уюштурсак болмок экен, кечигип калып 4-5 жылдан кийин уюштуруп Дыйкан чарбаны өтсөк, техника бизге жетпей калып, мал эле алып калдык дегендер да болду. Албетте көп мындай жана базовый хозяйство болгондо, а жерде агитациялык пропаганда жүргүзгөн чарба болгон 95 жылга чейинчи, 5 жыл катары. Биз чет өлкөлүктө келген, областтагылар баары келип отуруп, албетте ошол жерде көп консультация алды. Мени менен маектешкен, инилер менен маектешип, кандай болоорун көрүп, анан пайдасы көп эле тийди деп ойлойм да. Мен билгенден Кыргызстанда бир группа бар да, финансовый группа бар да, атын эле. Ошол группа менен мен рекламалап Кыргызстан боюнча бардык райондорго кыдырып чыгышкам. Анын мага жаккан жери ошол группа, финансовый группа кредит, микрокредит берет экен ар бир тармактарга. Мисалы үчүн мал чарбачылык жагына, агрардык жагына, бардык жагына берет экен дагы, алар жөн бербей, ошол мисалы үчүн мал чарбачылыгына берсе кандай малды багыш керек, ошолордун породаларын жардам берет экен, эгин эге турган болсо кандай эгиндин түрү ошолорго пайдалуу болот, кандай жер семирткич пайдалуу болот. То есть мындай айтканда, мал чарбачы жактан мал чарбачы өзүнчө бир профессиясы бар киши кеңеш берип турат экен. Айыл чарба жагынан айыл чарба жагынан бир агрономдордон кеңеш берип турат экен дагы, өздөрү көзөмөлдөп, өздөрү үрөөндөрүн берип, өздөрү анан кайра кредиттин процентин өздөрү алып, акчасын ошол фермерге берип турат экен. Бул Провондун же болбосо USAID-тин программалары болгон да ушундай. Ошолор булардын бир гана кемчилиги кандай болгон? Булар
мындай локалдык түрдө болгондо бир мисалы бир районду же областты алып ошолорго барып жардам берип сиз айткандай ушундай бутка тургузгандар болду да. Ал эми Кыргызстан боюнча тилекке каршы ошол өкмөт тарабынан жайылтылган жок да ушул. Ушуну өкмөт колдоого алган жок. Колдоого ала албай калды, себеби каражаттын жоктугунан деп эле айтып беришпайбы. Мисалы үчүн элдик көзөмөл деп азыр түшүп атыптырсыз. Мурда болсо депутаттык иш менен колуңуз көп бошочу маселе. Азыр менимче колуңуз көбүрөөк бошоп калдыбы деген ойдомун да. Азыр эмне бул көзөмөлдүктөн сырткары, жанагы элдик надзордон сырткары эмне менен алек болуп жатасыз? Ушуну кызыктырат да бизди. Элдин көзөмөлү көбүнчө менин убактымды ушул иш алып атат да. Себеби атам раматтылык айтчу элек, сен элдик кишисиң, сен депутат болушуң керек деп өзү айтып жүрдү. Бирок мен депутат болгон тилекке каршы көрбөй калды. Анан ошо элди мен депутат болуп турганда кимисин болбосун баарын кабыл ала берчүмүн да. Мени таанып же менин телефонумду билген, көрбөгөндөрдүн баарын эле. Көбүнчөсү азыр мына эмеде ошо элдин көзөмөлүндө кыдырганда жолугуп алып, мен сизге депутат болгон чалып абдан жардам бердиңиз эле, бирок мени билбейсиз дегенде мен күлөм да, ыраазы болом ушинтип айтканыңа деп. Ансыгандай ошол эле адамдар бүгүнкү күндө элдин көзөмөлүндө иштеп атамбы же жөнөкөй жүрөмбү билсе билбесе дагы ошо кайрылып өзүнүн муктаждык маселелерин айтыпчы, жардам бериңиз дейт. Анан биз айтабыз, ушундай элдин көзөмөлү бар, жардам берели деп. Көбүнчө эле ушул убакытты алып атат да, себеби бүгүнкү күндө элдин көзөмөлү бул жана мыйзамдуулукту аткарууда, аны бузбаганга, адамдын укугун коргогонго бузуп атабы деп ушундай жардамдарды көп беребиз да. Анан биз өзүбүз жалгыз албетте бере албайбыз. Биз жаңы ыкмада иштеп атабыз. Азыр kyrgyztimes.kg дегенди окуп атасыңар сайт. Ошонун журналисттери менен меморандум түзүп биз биргелешип иштейбиз. Аларды керектүү убактарда, муктаж болгон убакытты карап, юристтерибиз карап туруп, журналисттик иликтөөгө берип, анан көптөгөн мындай бир жакшы иштерди көзүн ачып жардам бергендер бар. Керек болсо даже мына өлтүрүлүп кеткен кишилерди өлгөн эмес, өлтүргөн эмес, өзү эле өлгөн дегендерди да ачышты да ошо журналисттер. Ошо биз чогуу иштеп ушундай бири-бирибизге шаркак менен кызмат кылып атабыз. Эми ар тараптуу да силердин. Эми дагы бир суроо. Мына бул эми биздин өзүбүздүн кыргыздарга жакын суроо да. Кыргыздарга керек. Мисалы үчүн той жөнүндө бир айткандарыңызды угуп калдык элек. Тойдун ушу кыргызга кандай формада бериши керек тойду? Той же такыр эле кыскарыш керекпи? Же келген конокту кантип кыскартабыз? Мисалы үчүн 300 кишиден ашпасын, же 200, 150 кишиден ашпасын дегендер болуп атат. Ошол туурабы, туура эмеспи? Акчасын көп чачпасын, той көп чабылбасын деп атат. Ушул туурабы же кээ бирөөлөр айтып атат? Тойдун убактысын кыскартыш керек деп. Себеби кечки саат 5-тен баштап түнкү саат 12-1ге чейин тойго барган киши эртеси жумушка деле кандай ден соолугу чың киши болсо дагы жумушка көңүлү чаппай калышы мүмкүн, кедергиси тийиши мүмкүн деп атат. Ошон үчүн тойдун убактысын кыскартса жанагындай кайталанма тосттор азаят беле, же формасын сиз кандай ойлоор элеңиз, кандай элестете аласыз? Мындай актуалдуу суроо. Себеби кыргыздын тоюна башка элдин өкүлдөрүнөн да келет да. Ошолор көрсө, булар кандай жапай эл, бүт эле бир сөз сүйлөй беришкен, тамакты ортосун үйүп алышып ушинтип гүйлдөп жаалдаган кандай эл деп айтпайбы деген ой да. Туура, бул той боюнча чынында өзгөчө сөз да. Биринчиден бул тойду тыйыш керекпи, азайтыш керекпи деген сөз бул мен ойлойм биздин менталитетке бүгүнкү күндө жарашпайт да. Себеби биз илгерки ата бабаларыбыз үйүндө бир сындырым нан болгондо да конок келсе ошону берип салчу. Жок дебейчи. Анан бизде бүгүнкү күндө да ушул тигил той берип туруп ашмат мен эмне бербейм деп, ашматтын байлыгы бар болсо, тигинин байлыгы жок болсо эле берип атат да. Бул жагынан ар бир адам өзү ойлонуш керек да. Мен эмнеге ысырап болушум керек, тигинин акчасы бар деп, мындай намыстанбаш керек бул жагынанчы көбүнчө. Бул жагын ар бир адам өзү ойлош керек. Биз мыйзам менен мисалы тийип сала албайбыз мунучу. Анан экинчиден мыйзам менен ооздуктай турган жагы бар. Бул өзүң айткандай бүгүнкү күндө мына тойлордун баарына катышат, баары эле трафаретте окшош болуп атат да. Анан кээ бирде тойго баргың да келбейт. Барсаң эптеп тосуп жүрсөң кетип калайын деп, мына көрүп атам, көбү кетип калат. Ошондуктан жана биринчиден
коомчулукту ойлой турган болсок, мен мына көп көрүп атам, этаж үйдө жашап аткандан кийин баарын билет экенсиң, бул саат 11-ден кийин эс алуу убак болсо, биздики азыр той суббота, воскресенье деп албадыбы? Каалаган убакта боло берет. Мына ошондо көбүнчө ушу эртеңки кызматка чыга тургандарга абдан тоскоол болот экен, кедерги иштейт экен. Ошондо жана саат 11 деп айтып калганың абдан туура. Мисалы, башка чет өлкөлөрдө дагы ушундай мындай көңүл ачуу убактарды тыйып койгон, чектеп койгондо саат 11-ден кийин баардыгы жабылат болду деп. Анан мен ойлойм, эгерде ушундай болсо, тойдагы мисалы убагында башталат эле, 5-те чыкырса 7-де келип атат азыр. Кийинки убакта көп ушундай болуп калды. Анан 7-де баштагандан кийин саат 1ге чейин уланып кетип атпайбы? Мен бир эме жаздым эле, ушу жөнүндө сунуш киргизейин дедим эле да, депутаттаргачы. Мисалы үчүн тойду 3 сааттан ашырбай чектөө киргизип койсо, 3 сааттын ичинде эмес, мына 1 сааттын ичинде Кур'ан окуган жерден болгон тамагын бүт ичип жегенге жетишип атат. А 3 сааттын ичинде мына 1 саат жакшы программасын көрсө, тамаданын 1 саат бийлесе, 1 саатта тамак жеп алып кетип калса болот да. Мисалы үчүнчү, ушундай кылса, эртеңки жумушка дагы жакшы эс аласың. Барган кишилердин ар бири тос сүйлөбөй кире бериште жана 1 саат кечиккен кезде прием подарок деп кабыл алып журналга каттатып кол коюп койсо, анан жанагындай болсо деген ойлор бар да. Себеби бир мындай башка элдерге дагы уят болбош керек да. Муну туура жанагы эме жумуш күндөрү болобу, кайсы күндөрү болобу, 3 саат дегенге деле макул болсо болот. Себеби мындай ойлойбуз да, концертке барабыз, концерт 1,5-2 саат болгончо көп нерсени көрөсүң. Абдан мындай көңүл ачылса, көңүл ачып кетесиң да. Мындай көңүлсүз концертке болуп калса, батыраак бүрсөкөн дешет. То есть 2 саат көп убакыт. 3 саат жакшы эле да. Эгерде аны ыкчам түрдө мындай программасын түзүп алып туруп эле, жанагы өзүң айткандай 20 стол болсо, 20 столго тең сөз бербей, мындай аттуу баштуулар сүйлөп койсо, аттуу баштууларды сүйлөтүп койсо деле болот да. Биздики мындай көңүлсүз болуп калды. Башка коноктор келсе айта берет экен, силер көп сүйлөй берет экенсиңер дегенде. Мен да уккам ошондо. Алыстан бири-бириңди карап, учураша албай, баш ийкешип коюп отурасың, бири-бириңе жете албай. Мындай көп маектешет эле элдер дагы жакшы болот. Тос жок болсо, бирөө сүйлөп ачып берсе, анан эл тойлосо да мындай. Анан каалоолорун жанына барып айтабы, үйүнө барып алып айтабы, эшигин алдынан тосуп алып айтабы, аны ар ким каалоосун айта берет. Эми бул дагы биздин мамлекетке, биздин элге керектүү нерсе экен. Ошон үчүн суроо болуп калды. Эми сиздин жекече бир өзүңүздүн бир мисалы үчүн сиз мамлекеттик момундай коомдук ишмер болуп жүргөнүңүз менен искусство жакка мына биз жакка дагы сиз кайдыгер карабайсыз. Себеби сизди укканыбыз бар, убагында Күрөнкөй атындагы училищада өтүп, оркестр жагына өтүп, бир музыкант болоюм деген чоң оюңузду кийин бир 2-3 ай окуу менен таштап койгон эмессиз. Ушуга ата-эне каршы болдубу, же ошо кезде бир башка бир нерсе түрткү болдубу? Эмне үчүн музыкант болбой калдыңыз деп мен ичим күйөт да. Ошону жооп берсеңиз. Балалык кезде эстеттиңиз да. Мен ошо интернатта өстүм мен, энелерим менен эжем болуп интернатта өстүк. Атам, энем чабан болгонго байланыштуу ал убакта. Ошо интернатта окуганда ошо өздүк көркөм чыгармачылыкка көп катышчумун да, өзүм катышкым келип, ырдагым келип. Себеби кичинекейимде ошо Раматлык Рыспай Абдыкадыров ырдаганда ошону тигиле карап эле мен аккордеон чертем деп эле ошо аккордеонго жаман кызыкчылым да. Анан ал Абдыкадыров ырдап атканда каякта болсо, кимдин анда телевизор деген аз да. Ошолордун үйүнө алыс жагына чуркап барып да көрчүмүн. Анан биринчи айылда биздин үй телевизор алганда ошо телевизордон чыкчам өзүм, качан концерт болот деп. Анан ошонун негизинде баягы 3-класс, 4-класста жүргөндө картошка айдачу эле атам. Мен картошка сатышсам алып бересиң кыяк деп атып ошо колхозный рынок деген бар эле, мына ореке азыркы эстелик турган жерде. Ошо жерге келип билем, ошо базарда күнү түнү сатып укта десе да болбой картошка сатышам, мен алып бербей коесуң деп картошка сатчу элем. Анан кыяк алып берди да. Ошо кыякты кыйкылдатып четип жүрүп, анан интернатта жанагынтип өсүп калгандан кийин анан өздүк көркөм чыгармачылык катышып ырдап, анан пионерский баягы костер деген передача бар эле, ошол жака барып райондун радиосуна да ырдап жүрчүмүн. Анан ошентип отуруп, анан кийин биздин ошол класс жетекчибиз Василий Иванович Раматлык өтүп кетти азыр. Ошол баянды жакшы чертсе эле, сенде шык бар, сен өтүшүң керек музыкальныйга. Ошолор жолдомо берип 8-классты бүткөндө анан Күрөнкөйгө келгем да.
Анан Күрөнкеевке келсем, анда ата-энеси барын эле ээрчитип жүрөт экен. Мен анда билбейм, ата-энем чабан болсо кайда. Өзүм жалгыз келип, орусча окусам, тыңмын деп келип тияк биягын сурап, ушу Күрөнкеевдин эшигинин алдында жүрөм, баары эле тапырап чуркап жүрөт. 2-3 күн жүрдүм, ары бери басып. Жүрсөм, бирөө жолугуп калды, эмне болду? Ушинтип окуп өтөйүн дедим эле. Десем, ошол азыр эстейм, ушу Сардарбек Жумалиевдин жолдоштору болду экен чогулган. Ошол жигит, мен унутуп калдым, бирок Эрмек Мойдонду таанып калдым, келип калды да. Анан эмне болду дейт. Мен ушундай десем, кайсыга өтөм? Вокалга өтөм же аккордеонго дедим да. Ой бала, сен оюң жакшы экен, бирок баары бүтпөдүбү деди. Андан аякта конкурс деген чоң, өтүш кыйын. Сен ушунчалык музыкага берилсең, анда жүрчү бир кишиге эчитип баралы деп эле алып барып эле мен оркестрде унутуп калдым, ушу орус киши экен, Александр Васильевич беле, Алексеевич беле, ошого тапшырып коюшту. Текшерип көрчү бул баланы деп. Анан слухту текшерди, ритмди текшерди, баарын теңеметип туруп, ана байдытан ойнойсуң бирдеме деди. Анан баягы аккордеонду кичине кыйкылдатып калган кез эле бул деле пианино деле окшоштуруп айдан ойнодум. Анан ойносом болот экен деди дагы, анан жүрчү деп мен эшитип барып, тиги эме Керимбаев деген музыкальный школдун директоручу, ошол киши экен, абдан өзүнчө карасам ошол кезде мындай улутка күйгөн адам экен да. Абдан күйгөн адам экен. Ошо мен кирип бардым. Кирип барсам, каяктан болосуң? Мен Кеминден болом деди. Анан кийин эмне болду деди. Бул балада бар экен ушундай бир өтөм дейт, кеткиси келбейт. Кайра айылга кантип барам дедим да. Мен кетпейм дедим да. Конкурстун баары бул өтөм дегенге бүтүп калыптыр. Оркестрге өткөрбөйлү мен алайын деди. Анан айтты, сен оркестрде өт. Мен жаман көрчүмүн. Оркестрчи, анда радиодон угуп эле духовой оркестр деп эле анан жок барбайм дечим да. Десем, сен бияка оку. 1 жыл өткөндөн кийин тияка өткөрөм деди. Шык болгондон кийин окушуң керек деди. Анан ошентип анан баягы 1 айдын ичинде флейтаны өздөштүрүп эле баягы эмеде сольфеджиону да жакшы окуп, анан ноталарды тиги менен ойноп калдым. Ойноп калсам айтты, 3 айда араң үйлөгөндү үйрөнүшчү эле. Муну сен 1 айда өздөштүрүп атасың, сенден абдан жакшы флейтист чыгат. Муну булбул деп коет буларды. Сен булбул боласың деп мен ошол жака бекитейин деп ойлогон. Анан өзүң айткандай жанагынтип окуп баштадык. Аныкей Эралиеваны ошондо таанып калдым. Дагы бир мандолин четкен абдан виртуоз бала бар эле, ошолорду чакырып, Керимбаевди жана мени да чакырып алып, ай, кыргыздар деген абдан чыгышыңар керек. Силер деген жакшы окугула, бири-бириңерди давай мындай жетишпей аткан жагыңан, сен орусча экенсиң, сен муну кыргызча окуган балан, сен кызды сен эме шеф бол, сен буга шеф бол деп баарыбызды байланыштырган. Анан ошентип отуруп биз баягы жакшы окуп баштаганда 3 ай дебедим, 3 айдан кичине ашып окудум. Ошондо кетип калган себебим өзүң сурооңо жооп болсо, чынында ошо мен апамдын оорусу болуп калды да. Анан чабан болуп жүргөндө эң кичинекей ийиним жаңы эмгектеп жүрсө, жаңы базайын деп жүрсө, андан кийинкиси эмгектеп калган. Апам Уда Төрөп экөөнү ошондой болду эле, анан глаукома болуп көзү көрбөй келип жатып калды. Жаныбыз деле республиканский больница. Барса эки көзүн таап коюптур, көзү көрбөй калыптыр, аны ыйлап сыктап. Мен анда кетейин дедим. Атам жалгыз 2 бала менен кантип чабан болот. Десем, Керимбаев жибербей койду. Ай, бул сен ушунчалык эме келечекте таланттуу жигит деп атса, сен балта чаппа өзүң өмүрүңө деп. Жок, болбой атат, мен кетем ушинтип десем эле, мага эч кандай эчтеке дебей туруп эле академический оформить этип койду. Бар, 1 жылдан кийин келесиң деп. Анан ошентип кетип калдык, барып атама жардам берип, жаш чабан дегенди атам өзүнө байлагысы келди. Кой, артист болсоң көрдүңбү, тетиңинтип чабандар деле кыдырып жүрөсүң. Үйдүн бетин көрбөй. Андан көрө мен сени старший чабан кылам деп анан жаш чабан кылды. Анан 1 жыл билинбей эле өтүп кетти. 1 жыл өтүп кеткенден кийин армияга уже убакыт келип калды да. Анан баягы стройбатка барасың, стройбатта кыйын экен деп укчу элек деп, анан кийин кой, водительдин окуусун окуйн деп анан Дасаевка барып атаман уруксат алып 5 ай Дасаевда окугандан кийин армияга кетип калдым ошо бойдо. Бияктан документ алган да жокмун, келген да жокмун. Армиядан келгенде турмуш башкача өзгөрүлдү. Апам жанагындай оорулуу болуп калганга байланыштуу да инилерим бар, кичинекей келин чагалы үйлөндүм. Анан ошон менен анан турмушубуз башка нукка бурулуп кетти да. Ошентип баягы музыкалык жактан өзүмдүн ойлогон максатыма жетпей калдым. Бирок ушул убакка чейин ошол мындай маданият жагына көз карашым баардыгы жакшы да. Мисалы, мен жогорку кеңеште жүргөндө кээ бир айтып калды да, бу маданият тармагында артисттердин баары ырдап эле акчалай берет экен, буларга салык салыш керек дегенде мен ошондо каршы чыккам.
Бул азыр андай болбойт. Ар бир адам өзүнүн мээнети менен таап атат. Эгерде биз салыктан мурун дайыма бүт салыкты айтып келсек, бул биринчи шарт түзүп бериш керек. Ишкерлерге, фермерлерге болобу, ошо артисттерге шарт түзүп бергенден кийин анан айтыш керек. Мына мамлекет шарт түздү, эми силерден кичине салык алалы, уят десе анан баары тең макулдайт да. Анан жөнүнө туруп алып ушундай болгондо ал туура эмес деп, биз азыр ушул чыгаан биздин маданияттагы адамдардын баарын өзүңдү башка баарын жакшы көрөбүз да, сыйлайбыз. Сизге да бир айта турган оюм болуп калды, азыр туулуп атат. Себеби дегенде сиз жанагы элдик надзорду жетектеп аткандан кийин сизге айта турган ушу маданият кызматкерлерин колдой турган бир жериңиз бар да. Арызыбыз бар да. Мен мисалы үчүн мен монда арызданат элем. Бизде кыргыз патент деген бар. 20 жыл ашык бул курулганына, уюшулганына, иштеп атканына 20 жыл ашты. Ошо кыргыз патентте авторский право деген бар. Авторлордун укугун коргой турган. Мен ушуну ишенесизби, мына мен күмөндөр деп кичине атым элге таанылгандан баштап, болмускул тамаша менен чыккандан баштап, менин кассеталарым көрүнгөн күркөдө сатылат. Азыркы күнгө чейин. Муну элдин баары билет. Буга эч кандай күбөнүн же болбосо мындай доказательствонун деле кереги жок. Анан ушулардан мен бир тыйын албайм. Мен канча жолу барам, урушам, муну сатпагыла дейм, мени сатуумдун акча таап атасыңар дейм. Болбойт, сатылат. Билгениңди кыл дешет. Мен сотка менен тартып алып кийинки убакта фимп полицияга чейин алып барган күндөрүм болду. Күбөлөр менен арызымды жазып, ушуну бирөө келип, мына Күмөндөр байке же болбосо Күмөндөр мырза, мына сиздин эсебиңизден момулар байып акча таап атыптыр. Биз кармадык, ошолордон акча өндүрүп бердик деп бир тыйын өндүрүп бербейт. Бул жагы бир. Азыркы күнгө чейин ошондой болуп атат. Андан сырткары мен концерт коем. Жылына бир жолу коем, же болбосо мына акыркы 3 жылда бир коем ушундай. Концерт койсом ошол кыргыз патенттен кишилер барат мага. Сизден налог алабыз дейт. Эмне налог десем айтат, программаңызды бериңиз, биз ошо авторлорго 6% акча алышыбыз керек дейт. Ал болгондо дагы түшкөн доходдон эмес, ал общий баягы билет канча сатылса ошондон алабыз дейт да. Расходдон сырткары, расход менен кошуп общий валовый сбордон. Анан аны эмнеге аласыңар десем, өздөрүнөн сурап алам тактап. Авторлорго беришибиз керек дейт. Ал дагы сиз таап аткан акчадан авторлор да алыш керек дейт. Авторлордун укугун коргоп атабыз. Анан мен айтам, анда автор менмин дейм. Ошол ырдын автору да менмин, сатиралардын автору да менмин. Менин программамды мына көргүлө, меникиден башка бир да чыгарма аткарылбайт. Десем, ошо сага гонорар беребиз дейт да. Бул эми бүткү 6% менден алып бул чөнтөгүмөн. Кайра өзүмө 2% берет экен да. Эми бурусуна деле макул элем. Бирок жанагы көчөдөгү күркөлөрдө көрүнгөн жерде сатылып аткан жанагы кассета дисктердин баарынын үстүндө мен эми баягы укканымды айтайын, керек болсо өздөрү көзөмөлдөп, өздөрү алып тургандары бул баягы ачыктан ачык эле нерсе. Муну мен баягы колумдан кармап гана доказать эте албаганым болбосо, ал билинип эле турат. Булардын баарынын крышалары бар, өздөрү бар. Болбосо небезелүү ушулар баратып бир күркөнү текшерип, бунун лицензиясы каякта, кимден уруксаат алдың элең, кайсы автордон уруксаат алдың элең деп бир мына Кудай акы бир ушинтелек ушуга кандай карай аласыз? Эми мунун андан көп сүйлөп койдум окшойт. Узак айттың, мен түшүндүм.
негизи баары мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзамдык укугуңуз бар да, сиз жана Финполго барып берип койгон жыйынтыгын таппай атсаңыз, алар жанагындай бири-бирин коргогондагы бүгүнкү күндө ыкмаларын таба алышпадыбы? Өздөрүнүн чөнтөгүн кылып алды десек болот. Ошон үчүн сотко берип туруп, сиз өзүңүздүн сотто укугуңузду, автордук укугуңузду коргоп алсаңыз болот мыйзам негизинде. Кыргыз патент болсо, жанагы сиз концерт берип атсаңыз, өздөрүнүн мыйзамды же бурмалаганы же бирип туруп калп эле келип ошо бир тыйын ала албай, жанагы өзүңдүн бүт автордук концертти берип атсаң да жанагы аткан бул туура эмес да. Мунун баары биринчиден силер карап берсеңер жакшы болот эле. Генералдык прокуратура, мен элдин көзөмөлүнө жазсаңыз, мен мунун баарын карап бере алам. Биз өзү журналисттик иликтөө жасап коебуз. Анан генералдык прокуратура менен жазып туруп, болбосо сотко да бериш керек да. Бул өзүңүздүн кыймылыңызды бергенге укугуңуз бар экен да. Макул эми, убакыт аз калыптыр, Эсенгул байке. Азыр эми сизди мына көрүүчүлөр, то есть угуучуларга дагы айтып алдык. Музыкалык жактан билимиңиз толук болбосо дагы окуган экенсиз, чыгыңыз бар экен. Бир угуучуларга бир куплет болсо дагы, эки куплет болсо да ырдап бере аласызбы? Эми биздин ыр дүйнөгө жакын адамдар дайыма ырдайт эмеспи? Анан тойлордо деле ырда десе ырдап коебуз. Саясатта жүргөндө асыраак ырдап калыптырбыз да. Анан илгери дегенде бала кезде 62-ге чыктык. Илгерки убакта ошондо тайенемдин колунда өсүп калыптырмын. Кичинекейимде көбүрөөк. Биринчи баланы мен алам деп алат эмеспи ата эне деген. Анан ошо тайенемдин колунда ырдап отурчу да, сабагын алып алып, жүн сабап отуруп, ырдап отурса сөздөрү жакшы да. Ошондо бир 7-класста элем, апа дечимин тайенем. Мага ыр үйрөтүп бериңизчи ушурекин десем, кой дейт. Ал билгери деле баары тең сүй жөнүндө экен ырда. Ырдын баары эле сүй жөнүндө болот экен. Сүйдөн жаралган. Ошонун бир эки куплетин ырдап коеюн. Кашың бир кара кыялдай, кадырыңды кыя албай, ырдамак болдум мен азыр көпчүлүк элден уялбай. Тишиң бир майда тизилген, тиктесем ичим эзилген, ажыратып алармын сүйүп бир жүргөн кишиңди. Ажыратып алармын мен күйүп бир жүргөн кишиңди. Кара кырылды жонжулгадан кол булгасаң барайын, колукту кылып алайын деп ырдачу эле ушундай. Рахмат. Эми Эсенгул аке, азыркы саясий кырдаалга да бир аз токтоло кетсеңиз да. Азыркы кырдаал боюнча кандай бир пикирлериңиз бар? Эрегиштен өрөлөт деп коет эмеспи? Эки чоң саясатчынын ортосунда чыңалган кырдаал карапайым элге кедергисин тийгизбейби? Же бул стабилдүүлүккө өзүнүн таасирин тийгизип, бул элди кыжалат кылбайбы? Мына ушул жөнүндө бир кайрак абдан зендиге айткен суроода, бул 90-жылдардан баштап мен айтып келем, биз дыйканооду ассоциациясын түзүп, ошондо дыйкандардын кызыкчылыгын коргоо деген ассоциация болчу. Азыр бирдеме түзсө эле саясатка киришип кетип атпайбызбы? Ошол убакта биз укугун коргоп, бүт бийликке койгон баягы талаптардын баарын тең жарым жартылай аткарсак да ошону иштеп келгенбиз. Кийин анан саясат болуп кетти. Абдан жазында, күзүндө толкуп баштайт да саясатчылар. Ошондо карапайым элге жана кедерги тийбей дегенде, бул көбүнчө ишкер адамдарга, айыл чарбада кызмат кылган дыйкандарга өтө кедергисин тийгизет. Мен сөзсүз муну дайыма айтып келем дагы, анан буга мындай 100% кепилдик берип атам. Көрүнүп атат да, жазында, күзүндө, жаз башталарда ушундай саясий башталат, күзүндө уборка болуп атканда дагы башталат. Эми бул чоң саясатчылардын баары тең көнүп калган экен. Мен алар менен дагы саясатта жүрүп, жанагы бирге иштешип калып атпы 5-чакырылышта дагы. Анан азыркы саясаттын кырдаалы бүгүнкү күндө мисалы мынау биз 10-жылдан өзгөчө конституциялык укуктуу мамлекеттик куралык деген, бул кайсы
капачылык болсун, кандай баягы кырдаал түзүлбөсүн, конституция негизинде да бул конституциялык жол менен барып туруп алмашуу болуш керек. Конституциялык жол менен шайлоо болуш керек деп келатабыз да. Нааразычылыктын баарын тең далил менен алып чыгып туруп, анан сотко ашырып ошондой кылыш керек. Анан мындай сөз бар да, кимиси болсо дагы кара көп жапса бири-бирине, бул Кудайдан кийин кечирилбейт дейт. Алла Тааладанчы. Мындай калган күнөөлөрүң баарын тең Алла Таала кечирем. Бирөөгө көө жаппа дейт. Мунун баары бүгүнкү күндө болуп аткан мына окуянын баары тең сыртка чыгып ушак болуп кеттиби? Муну азыр далилдей турган органдар далилдебесе алар да жооп бериш керек деген ойду гана айта алам да. Бирок элди толкутуп чыгарып, бүгүнкү күндө мисалы бийлик канчалык кемчилик кетирип атабы, жаман болобу, бул мен айткандай конституциялык жолу бар. Конституцияда жазылган. Мисалы президентти айтсак, президент өмүрдөн өтүп кетсе, анан кийин мамлекетке зыян келип чыккынчылык кетирсе деген ошондо гана импичмент алынат депчи. Эми андан башка жактардын баары тең белгидей майда чүйдө саясатты айландырып, эртерээк эгерде бүгүнкү күндө президентти кетире турган болсок, анда биздин конституциялык жол дагы бузулат. Буга чейин биз улам эрте кетирип убагы менен шайлаган жокпуз да. Бир жылга Роза Отунбаеваны шайладык, туурабы? Ал эми бир жылда бул өткөл өкмөт, өткөл президент деп аталып калбадыбы? Анан бүгүнкү күндө болсо, эгерде ушу 5 жылдыкта элибиз күтүп туруп анан кийин алмаштыра турган болсок, анда биз конституциялык жолго келип, анда акырын оңолуп кетебиз деген ой бар да. Эми биздеген ой ушул элге, элдин психологиясына дагы таасирин берип атат. Ушул кыжы кужунун баары жас келгенде эле сиз айткандай оору сыяктуу болуп эле бир вирус сыяктуу эле косколуп кирет. Анан эле баягы бизге келип иштей турган башка өнөктөштөр дагы, башка чет мамлекеттен келчү өнөктөштөр дагы инвестициядан баштап баарына чейин эле ушул жаңжалы бүткүчөктү деп эле токтолуп калат. Сөзсүз түрдө кооптонот, келбейт. Кооптонот, токтоп калат, күтөшөт. Канчалаган иштер калып атат. Убакыт деген өлүп атат. Мына мисал айтсак, мен азыр бул Карганбек Самаковдун жана иши менен коргоп жүрбөймүнбү? Анын тазалыгын билип, жанагы жер мыйзамын эч кандай бузбаганын билип жүрөм. Мына ушул убакка чейин чет өлкөдө көп инвестордун баары тең ошо Карганбек Самаковго келип, сен башың бошомоюнча, Кыргызстанда тынччылык болбоюнча биз инвестиция алып келбейбиз деп атса, өз кулагым менен угуп отурам да. Ошо японецтер дагы, арабтар дагы келип, ушинтип ага айтып, биз ушундай болуп калганын, чындык болбой атканын биз деле бияктан туюп турабыз. Бирок тынччылык болсун. Анан сен өзүң таза болуп чыккандан кийин биз анан кийин инвестиция алып келебиз деп атат да. Анан өзүң айткандай улам эле тияктан жаңжал болсо, бизнесмендердин көбү өзүнүн бизнесин жоготту да. Революцияда да жоготту. Биздикин тартып алат турбайбы деген сөз абдан көп да. Балким ошондугунан чоочу бизнесмендер башка мамлекетке салып атат жанагындай. Сөзсүз мына бүгүндөр абдан туура айттың. Точкасын айттың, себеби биздин акчалуулардын баары тең эмне үчүн Кыргызстанга салбайт деген суроо көп болгондо, алар дагы өзүнүн бизнесин башка жакка катып койгон оңой экен да. Анан Кыргызстаныбызды өнүп кете албай, анан жанагындай коррупцияда күчөп аткандардын баары ушундан болот экен да. Эми айтып отурса арман көп демекчи, биздин мамлекет качан бир ушундай ойлойсуз да, мисалы үчүн качан биздин мамлекет кандай болгон күндө бир эл катары болот деп ар бир киши ойлойт. Бирок бизде бир жаман адат бар. Ким кайсы мамлекетке барса эле ошол жердин айтып эле ошону туураш керек болуп жатып калат. Мындай по сути алганда туураган деген бул өзү кийин деген сөз да, после деген кеп. Анан бу туураган киши бирөөнү туурасаң деле ал күтүп отурбайт да, мага жетсин анан чогуу басалы дебейт да, тойго баратпасак же. Анан алар дагы өнүгө берет. Ошентип туураган киши такай аркасында жүрө беребиз да. Мен ушуну айтар элем да, мисалы үчүн кыргыз өзүнүн кейпин кийип, өзүнүн кийимин кийип, өзүнүн сөзүн сүйлөп, өзүнүн генин өзү касып, өзүнүн киндигин өзү кесмейин кыргыз оңолбойт деп ар бир саясатчыга акшайбыз деле кайра эле келип башка мамлекетти туурап эле жатабыз. Бул ушу сиздин муну мындай жооп берем да. 90-чу жылдардан баштап биз эгемендүү мамлекет болгондон баштап көп нерсени бул КМШ мамлекеттердин ичинен биринчи Кыргызстан баштаганда бизди туурап келишкен да. Тилекке каршы мисалы бизди туурап келишкен биринчиден биз сыймыктана турганбыз. Өз алдынча башкаруу органдары биз баштадык. Дыйкан чарбаларды биз баштадык.
кооперативдер жөнүндө мыйзамды чыгарганда да биз Сонун баштадык биз деген баштадык, ушундай нерселердин баарын тең биринчи баштап келдик. Анан эле тилекке каршы бүгүнкү күндө биз ошол өнүкпөй кайра тиги бизден туурап алган мамлекеттер ошол мыйзамдарды көчүрүп алган, ошол эле Тажикстандар, мисалы алды Прибалтикада ошолордун баарын тең карап туруп эле бизден көп алган. Анан ошолор өнүгүп баратса биз эмне өнүкпөй атабыз дегенге менин жобум бир эле. Биздин башыбызда турган өкмөттө мүчөлөр, өкмөттүн өзү, министрлер жана депутаттар мисалы иштеп атканда туура жол дегенде алар бийликти талашып калышты. Кантип талашып калды? Менин кишимди коем. Менин кишимди коем деп отуруп бүгүнкү күндө мамлекетибиздин бүт жана жакшы мыйзамдарды иштеп аткан ошондон да. Себеби ал тажрыйбасы барбы? Жана айткандай кадрдын өзүндө болот баары тең дегенде тажрыйбасы барбы, жокпу? Бул менин штабымда иштеген, бул менин таанышым, анан тигиндей эле көктөйм эле деп атып коюп атып, мына биз өлтүрдүк. Дагы бир суроо, убакыт аз калганына байланыштуу, кечирип коесуз. Дагы бир суроо. Мына бизде санжыра дегенди такыр жоготуш керек деген кептер бар да. Санжыраны айтып эле ар ким уруусун билип алып эле, анан өз уруусуна тартып эле бөлүнмөйлөр башталып атат деп. Трайбализмдин очогу санжыра деп айтышат экен да. Мен айтар элем, илгертеден бери кыргыз канча чабылып чачылса дагы ушул санжыра кыргызды сактап калганын көп киши мойнуна алгысы келбей атат да. Кыргыздын паспорту илгери санжыра экен. Кыргыздын паспорту жок кезде эле кыргыз жети атасын сурап эле ким экенин, кыргыз экенин билип, бири-бири менен таанышып, хан шайласа дагы сен кыргыз эмес экенсиң деп шайланам деген кишинин бакма бала экенинен өйдө билинип, кыргыздын ичине тоюшундай айтканда бир агенттер, шпион кире алган эмес экен, тыңчылар. Ошон үчүн кыргызды сактап калган санжыра дешет экен. Санжырада төлкө эле кыргыздын ата теги эмес, каада, салт, үрп-адат бүт баары тарых бар экен. Ошон үчүн азыркы паспортко кыргыздын аты жазылбаш керек дегенге, анан ушу санжырага кандай жооп бере алат? Биринчиден бул аруу эл, кыргыз эли аруу эл деген сөз бар. Аруу эл деген бул санжыранын жана сиз айткан негизинде болгон да. Жети атадан барып туруп анан кийин кайра муун кетет. Бул жети атага чейин бир уруу өзүнүн кыздарын мисалы турмушка бере албайт. Кандын генетиканы сактап, канын тазалыгы аруу элдин өзүнү ошондон башталган да. Мына ошол экини биз бузуп кеттик да. Бул кайсы заман башталганды мен айта албайм, бирок бир заман келгенде ушунун баары тең кеткен. Жакындап бири-биринин кызын алып отуруп, биздин кыргыз элде майдаланып кеткен. Ошондой отуруп санжыраны бүгүнкү күндө унута турган болсок, анда билбем, биз кыргыз эл катарында жоголуп кетишибиз мүмкүн. Мисалы үчүн жанагы эле ошол эле Рим империясынын убагында деле Кытайдын императорлору деле таза императордун тукуму болобуз деп өзүнүн кызын, өзүнүн баласын алып берип, ушундай генетика менен кабары жоктор болгон да убагында. Эми биз санжырадан кийин анан биздин паспортко өтүп кетпейбиз. Анан биздин мындай жакшы илгери уран болгон, азыр кандай башкача которуп алышты. Урууң ынтымактуу бекем болсо, улутуң бар болот. Улутуң күчтүү болот деген да. Азыр болсо силер урууга бөлүнбөлүгө дегенди көп айтып атышат. Эмнеден коркучат? Уруулардан 40 урууну бекем кылып туруп, 40 адам деле президент дагы, премьер дагы чакырып алып туруп, сүйлөшүп туруп анан кийин иштин баарын чечип койсо оңойбу? Же биздин 6 миллиондун элдин ичинен шайлоочулардын миллион же 2,5 миллионду менен сүйлөшүү оңойбу? Көрүнүп турат да кандай чатак болуп атат. Андай бөлүнбөгөнү менен партияга бөлүнүп атпайбызбы? Азыр бир үйдө канча партиянын мүчөсү бар? Динге бөлүнгөнү бир үйдө 3-4 диндин өкүлү бар. Бирөө мусулман, бирөө теңирчи. Мен ушуга алып келатам да. Ошон үчүн 200 партиядан ашык бар азыр, 200 партиянын кереги жок деп баарын партияны иштеп жоюп салып эле, анда 40 урууну алып туруп эле, 40 мына партия сыяктуу 40 урууну кылып коюп эле сүйлөшсө биз абдан өнүккөн мамлекет болмок экенбиз деген ойго келем да. Анан биз азыр мисалы илгерки заманга, бийге, байга, анан манаптарга деген барбашыбыз керек. Анда мен алыспын. Бирок бүгүнкү заманга ылайыктуу өзүбүздүн санжыраны да кармап, урууларды да кармап, ошолордун биримдигине алып келе турган кыргыздын өзүнүн менталитетинин негизинде өнүгүш керек деген сөздү мындай турмушка кабыл алсак болот эле. Биз жана өзүң башында айткандай экономикабыз эмне өнбөй атат дегенде, биз бирөөнү туурап, өзүң айткандай туурап атып, Европабы,
моделби, же тиги Америка моделин алалы, же Араб моделин алалы деп баарын туура отуруп биз артта калып атканыбыз, өзүбүздүн менталитетти унутуп калып атканыбыз. Ошого жараша кылыш керек да. Мына кредит берсең дагы ошого жараша кылыш керек. Азыр мына ипотека жанагы насыя берип атпайбы? Мына сен өзүң артист катары үйүң жок жүрсөң ала албайсың, тигил мугалим жүрсө да ала албайт дегендин баары тең мына ачык чыгып атпайбы? Ал ылайык келбейт. 15.000 сом алса бүгүнкү күндө ал 15.000 сом төлөп салып анда балдарың кантип багат? Катышка кантип барат? Жана менталитет деген катыш калбайт да бизде. Ошо катышка барыш керек, кошумча деген кошуш керек. Өлүм житим болот, тояш болот дегендин баары биздин менталитет кааласа. Рахмат. Мунун баарын унутуп калып анан биз ушу туура эмес жолдорго түшүп алып кээ бирде кыйналып атпайбызбы? Рахмат Эсенгул байке, урматтуу радио угармандар. Бүгүн эфирде эстафета программасын уктуңуздар. Программаны бүгүн мен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана СССР деген оюма келип отуруп СССР деп айтып алдырмын жана башында. Ооба, СССРдин убагында көп эмгек сиңиргенбиз, ошон үчүн эмгек сиңирген артистпиз. Ошол Күмөндөр Абылов мен алып барып отурамын да жана студиянын мейманы Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Эсенгул Байдалиевич Исаков болду. Сиздердин укканыңыздарга чоң рахматыбызды айтабыз. Урматтуу кыргыз эл, эмесе Эсенгул байке сиздин дагы элге бир жакшы коштошор сөзүңүз бар. Рахмат. Мен дагы бул ушу 60-ка чыкканча айыл чарбага жакшы мээнет кылган үчүнбү деп ойлойм. 11-жылы Роза Отунбайдын колу менен айыл чарбага эмгеги сиңген кызматкер деп наам алып, көптөгөн сыйлыктарды алдык. Бул кыргыз элинде ниетиң менен кызмат кылып жүрсөң, мээнетиң жерде калбайт деген бар. Өзүң айткандай, өзүң дагы ушундай наамдарды алып келдиң. Мен кааларым кыргыз элине, кыргыз эли тагдыры өзүнүн колунда деп бекер айтылбайт. Ал өзүнүн колунда деген биз ушул көптөгөн мындай жамандыктарга кошо кошулуп жамандыктарды өзүбүздүн жүрөгүбүзгө жакын кылбай, алыс кылып, жакшылыктарды, пелибизди кенен кылып, жакшылыктарды көп айтып бирибизге. Мына жаз келип калды. Жазында саясат эмес, жазында майрамдар көп болот. Ушу майрамды ойлош керек. Жазында март айында биздин кыргыздын эң чоң майрамы, сыйлай турган майрамы, жүрөгүбүздөгү майрам, мусулмандын майрамы, Норуз майрамыбыз келатат. Мына ошого кантип тозобуз, кантип бирибиздин баягы капалычылык кылганыбызды кечиребиз. Ошол экиге жол жазайлы деп мен ойлойм, бүгүнкү күндөн баштап кыргыз эли ойлонсо, март айынан баштап биздин жолубуз шыдыр болсун. Ар бир адам өзүнүн ойлогон максаттарына жетиш үчүн албетте аманчылык каалайм. Адамга аманчылык баардык жолун көрсөтүп берет дейт. Тек гана ага умтул дейт. Мен ошо умтулууңарды Алла Таалам өзү колдосуп берсин деп айтам. Рахмат. Мен дагы угармандарга айтар каалоом ушул. Баягы жазында эмнени эксең күзүндө ошону аласың дейт. Жаз айын жарыш эмеспи? Быйылкы ушу жазды жакшы көп саясатташпай, саясатка көп аралашпай, өзүбүздүн турмуш тиричилигибизди оңдоо максатында ар кимибиз жакшы ой, жакшы аруу тилектерибизди, максаттарыбызды ишке ашырыш үчүн жакшылап пайдубалын жакшылап түзүп, жакшылап баштайлы. Жарышка жакшы түшөлү. Так күзүндө жемиштүү болсун. Жылыбыз баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Урматтуу Марал радиосунун угуучулар, бар болуңуздар.